Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн биздин ашканада дагы бир даамдуу уйгур тамагы мушуру. Эң биринчи муэр коз карынына кайнаган сууну куюп, 30-40 мүнөткө коюп койсок, коз карындар жумшарып, көлөмү 3-4 эсе көбөйүп чыгат. Андан кийин уйдун сулпетин ичке кылып туура алабыз. Өтө майда эмес, өтө чоң эмес. Бөлүктөргө бөлүп, идишке салып, маринадтап коюш керек. Ал үчүн этке кызыл ачуу мурчтан кара мурч, бир аз туз жана сарымсакты майдалап, же болбосо кургатылган чесноктон бир аз кошуп койсок болот. Кызыл паприка таттуу жана соевый соус, крахмалдан кошуп, жакшылап аралаштырып, 30 мүнөткө коюп коебуз. Этибиз жумшарып, пышканда батыраак пышат. Ал эми эт менен коз карын даяр болгончо башка азыктарды да даярдап алабыз. Таттуу перецтерди чоңураак бөлүктөргө бөлүп, пиязды туура алабыз. Андан кийин сарымсак менен имбирди майдалап алабыз. Жана дагы мушуруну күрүч менен бергендиктен мен сууга күрүч бышырып коюп койдум. Дагы бир даярдап алуучу азык бул 2 жумурткага бир аз крахмалдан кошуп, жакшылап чалып, майга куюп, эки бетинен блинчиктей кылып бышырып алыш керек. Жана майын сарыктырып коюп коебуз муздаганча. Күрүчүм да даяр болгону калды. Казанга суу майдан куюп, жакшылап ысытып, этибизди кууруп баштайбыз, суусу сарыкканча. Коз карын да мына ушинтип даяр болду. Эми жакшылап сууга чайкап, жууп, суусун сарыктырып алабыз. Эт жакшылап кууругандан кийин, андан кийин пиязды кууруп алабыз бир аз. Андан соң сарымсак менен имбирди кошуп, аралаштырып, аркасынан таттуу перецтерди салып, жакшылап аралаштырып, бир 10 мүнөттөй кууруп алабыз. Жумуртканы да чоң бөлүктөргө бөлүп, туурап даярдап коебуз. Тамагыбызга эми кориандр, смесь перцев, бир аз паприка жана татымына жараша тузун көрүп, андан кийин туздап коебуз. Жакшылап аралаштыргандан кийин томатный паста кошобуз, же болбосо кадимки эле томатка бир аз суу кошуп, аралаштырып, андан кийин соевый соус же соус терияки болсо кошуп койсоңуздар да жакшы болот. Аралаштырып, коз карындарды салабыз эми. Коз карындарды салгандан кийин 1 стакан же 1,5 стакандай бир аз ашырып суу куюп, 10 мүнөткө кайнатып бышырып алабыз. Даяр болгон тамагыбызга эми жумуртканы жана жашыл чөптөрдү мен кинза кошуп аралаштырып, тамагыбызды бере берсек болот. Достор, эгер бул видео сизге жакса, анда плюс басып, комментарий калтырыңыздар. Менин каналыма катталганды да унутпаңыздар.